Урматтуу бир туугандар, кыргыз элим ошол быйыл давайте туалетке реформа кылабыз. Мындай 3 бурчтук тешик жок. Мындай. Биринчи. Жок, экинчи класста элең. Биринчи. Биринчи класста лагерге жөнөтөйүн деп чечтим Бишкектен. Ушуну. Анан 6 жашында алды. 6 жашында экен, лагерге жөнөтөйүн деп чечтим. Анан Бишкектен жөнөтүрдүк. Бишкек лифттин лагер экен. Анан баргандан кийин эле эртеси чалышты баштады телефонгочу. Кайра чалат, эмне болуп атат? Анан бизден кетип просто куса болуп атабы деп көңүл бурбапмын. Кийин кайра чалып ыйлай берди. 2 күндөн кийин бардымбы? 2 күн, 3 күн, 3 күндөн кийин барсам 3 күндөн кийин барсам бул тамак жей бериптир 3 күнчү. Туалетке вообще барбаптыр да. Туалетке барбай ичип кетиптир мындайчы. Отурат. Эмне болду? Я туалет хочу дейт. Эмнеге туалетке кирбей атасың десем, баягы Советский Союзда туалет кылып кеткен го мындай 3 бурчтук тешик. Азыр дагы бар да. Мен ошону айткым келип атат. Неге дегенде, ошо туалетке сасыктыгынан кирбей чыдап отура бериптир да, үйгө барып туалетке барам депчи. Мен келбесем 8 күн туалетке кирбей отура бермек экен. 10 күн эле да лагерь кажется. 3 күн туалетке кирбей отура бериптир. Биринчиден сасыктыгынан, экинчиден туалеттин бумага жок экен ал жактачы. Анан өтө сасыйт экен, мен да кирсемчи. Эптеп буну алдап, туалеттин бумага алып, киргизип, давай деп, анан сразу кеткем мисалы. Эмеденчи. Бүгүн деле ошол эме болуп атат да, случайчы. Биз жерге кирдик дааратканага. Ушундай эшигин ачсак, баягы тешик да. Өтө сасыйт. Как даараткан экен да. Неужели дейм да, азыр адамдар билбейм, телефон менен бирөөнүн дүйнөнүн аркы бетине видео менен көрүшүп атат да, мындай. Уже додумались до этого, чтобы просто адамдар видео менен сүйлөшүп атат бири-бири мененчи. Биздики до сих пор ошо дырканы оңдой элек да. Неужели ошого баш жетпейт дейм да. Эме унитаз сатып алып, же болбосо баягы суу чыгат экен, аябайчы. Суу менен оңдоп, баягы сасыктык кетирип, кээ бир жерлерде вообще тряпка илип койгон, мындай тряпка байлап койгон. Билбейм, жанында кафе бар, кафенин суусу деле бар. Анан кээ бирки мектептерде аппакай көйнөк кийип алышат да, мындай балдар. Аппакай көйнөк кийип алып, ушундай тыкан туалетине кирет, сасып чыгышат. Ошол жакта директор бар, ага эжекелер бар, ошол туалетке кирет. Жанагындай сийдик, анан 3 бурчтукта баягы тешик сразу элечи. Неужели ошого айтам да, реформа кылгылачы, мындай губернатор, аким, мэриялар ушундай туалетке быйыл реформа кылгылачы. Уже болду, хотя бы ошодон баштайлычы. Ошодон баштап ушундай өнүкпөйлүбү? Хотя бы туалет деле оңдоп алайлы. Башка мамлекеттен элдер келип атат. Мага вот Москвадан конок келди эле. Ошо туалетке киргенден кийин что-то тест чыкты да. Кирсем баягындай туалет экен. Ошонун негизинде ошону айтып кетейин дедим, урматтуу бир туугандар. Азыр Өзбекстандан бир 1000 сомдон эле чыгып калыптыр баягы пластмассовый эмечи. Пластмассовый экен да, жана дааратканларда болот го, отурат. Болду. Сасыбайт киргенде адам таптаза, кичине кафель. Кафель ашып барса 1 квадраты 500 сом. Эми общий туалеттин ичине аяк биягына 5000 сом, 6000 сом кетет экен да. Тиги унитазга, тиги суу чыгара турган жерлерине, кафелине 5000-6000 сом, эшиги менен бир 10.000 сом, бир туалетке 10.000 сом. Ошо бизге өтө өнүгүштүн деле баягы биринчи тепкичи туалет деле оңдоп алайлы. Туалет. Реформа туалета 10.000 сомдон кетет бир туалетке. Ошо бир туугандар лайк басып айтып койгула жанагы акимдерге, мэрлерге. Ассаламу алейкум.